Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежинин табигый техникалык бөлүмүнүн КМТШ-018 тайпасынын студенти Өскөнбаева Шайыргүл Ахматбековна. Саламатсыздарбы? Кайтарым байланышка болгон презентация. Костюм стилдеринин тарыхы сабагы боюнча окутуучу Мамажунусова Нуркан Сатыбалдиевна. Сабактын темасы: орус жана кыргыз элдеринин элдик салты жана азыркы костюму. Ар бир улут өзүнүн улуттук кийимдери, каада салты, үрп-адаты менен таанымал. Ошондой эле орус эли да каада салтка, үрп-адатка бай эл. Анда эмесе орус элинин каада салтына көңүл бурабыз. Үйлөнүү той орус элинде эң маанилүү каада салттардын бири болгон. Алар ажырашуу мүмкүнчүлүгүнө карабаган. Ошондуктан алар өмүрүндө бир гана жолу үйлөнүшкөн. Үйлөнүү тойдун ырым-жырымдары бир канча бөлүктөргө бөлүнгөн. Кудалашуу, даярдык, кызды сатып алуу, үйлөнүү жана башка болуп бөлүнөт. Бул процесстер 1 жумадан 3 айга чейин созулган. Ал эми өзүбүздүн кыргыз элинин кыз узатуу салтын айта кетсем. Кайсы элде болбосун ата-эне балдарынын келечеги, жакшы жашоосу жөнүндө ойлонот, кам көрөт. Кыргыздар балдарын үйлөндүрүүнү ата-эненин милдети катары эсептейт. Алар өздөрүнө тең адамдар менен куда болууга аракеттенген. Ылайыктуу кызды тандап алган соң сөйкө салышкан. Кудалашкан тараптар бири-бирин урматтап сыйлашат. Болочок жубайлар үчүн кам көрүшөт. Мезгил өтүп, той болчу күндү белгилешет. Кыздын төркүнү кызды узатууга даярданышат. Кыз төркүнүнөн узаар күнү берилүүчү үлпөт тою кыз тою деп аталат. Кыздын жакшы көргөн жеңелери анын чачын экиге бөлүп өрүп, азем жасалгаларын тагышат. Бул кечеде эки тараптын жаштары көңүл ачышат. Түрдүү үлпөт ырлары ырдалат. Ар кандай оюндар, ак чөлмөк, кур таштамай ойнолот. Жаштар жар айтышат. Кызды жеңелери, жакын курбулары коштоп жүрүшөт. Колуктунун жүзүн үлпүнчөк менен жаап коюшат. Салт боюнча колуктунун бетин ачып көрсөткөндө, анын жеңелери күйөө тараптагылар көрүндүк берүүгө тийиш. Кыздын эне атасы, жакындары ак батасын берип узатышат. Кайын журтун сыйлап, урматтап жүрүүгө үндөшөт. Кыздын энеси, чоң энеси, жеңелери кыз менен коштошуп кошок айтышат. Орус жана кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү костюмдары. Thought I found a way